Олимпиадаларда ушундай көптөгөн ийгиликтерге жетишип келе жатат. Эгер суроолоруңуз же сунушуңуз болсо, анда жөнөтсөңүз болот. Биздин номерибиз 0772 359 359 СМС же жөнөкөй эле WhatsApp аркылуу сиз билдирүүңүздү жөнөтсөңүз биз заматта биздин коногубузга узатабыз. Анда эмес Айбек, ортодо бир аз тыныгуу кылалы, андан кийин биз кайрадан эфирибизди уланталы. Кайтамын ганаң эй, атадан гана калган мурасты. Жаңырып заман эй, жаңымын баба салтын улантты. Намысын бийик сактаган эл, бабушын болуп тыңдап жүрөктө. Кадырын туюп барктанам эй, кайратынан жанбаган, калың элди барктаган, эгемендикти энчилек өмүрүн берген бизге канча адам Ташта изи калган кыргызымдын бириң кеттиң алыска, бириң жеттип жылдызга, бириң жарап намыска, бири-бириңден алышпа. Арнаган ганаң эй, жериме чында өчпөс эмгекти. Батырлар ганаң эй, байырдан куруп тынчты элдешти. Намысын бийик сактаган эл, кадырын туюп барктанам эй. Эгемендикти энчилеп өмүрүн берген бизге канча адам Ташта изи калган кыргызымдын бириң кеттиң алыска, бириң жеттип жылдызга, бириң жарап намыска, бири-бириңден алышпа. Урматтуу угармандар, биз дагы да болсо эскерте кетели. Бизде учурда маекте бизде конокто биздин самбо боюнча спорт чебери, дүйнөлүк ушул олимпиадаларда негизи мындай мелдештерде биздин Кыргызстандын айрыкча ушул лейлектин намысын короп келе жаткан биздин жердешибиз, сийинибиз Айбек Разыков отурат. Айбек, жогоруда акыркы биздин суроо болгон болчу, бул ата-энең бир туугандарың боюнча өзүң боюнча кыскача айта кет депчи. Эми ошол боюнча балалык кезиңе бир аз кайталы. Ошо балалык кезиңде спортсмен болом деген ниет бар беле, мындай максат койгон белең же башка максатты коюп туруп анан кийин чоңойгондон кийин бир аз өзгөрттүң дейм да максатыңдычы? Балалык кезден эле спортсмен болом деген кыялдар бар эле. Бул Бишкекке барып гимназияда окудум дедің го.
ошол учурда негизи ушул шаар жергесинде мектепте окугандар айрыкча спортко катуу кызыгат да. Буга кандай түрткү болду сага? Ошол эмне үчүн самбону тандадың? Эмне үчүн футбол эмес, эмне үчүн бокс эмес же баскетбол эмес дегендейчи? Самбого мен түз эле самбого кире алган эмесмин биринчиден. Самбого чейин вольный борьба менен ашчым. Ошо Бишкекте болгондо мен оюм, мен үйдүн улусумун. Менден кийинки инилериме кичине үлгү болоюн деп мен ушу спортко барып, анан ушундай ийгиликтер жаралып кеткен. Самбо аябай жагат. Самбого мен 1 жылдан ашык вольный борьба менен машыгып жүрүп, кире албай, барам, албай коет. Анан ошентип жүрүп эл аралык мелдеш болуп калды. Өзүмдө жанымда документтерим жок, анан менден кичинекей бир Нурмат өзүм эле иним бар, Тилек деген. Ошон менен паспортун алып кел деп ошонун аты менен чыгып туруп, международный эл аралык турнирдин финалга чыгып кеткен. Ошодон кийин анан агай менен сүйлөшүп самбого киргенмин. Жакшы. Бул спорттон сырткары эмне менен алектенесиң? Спорттон сырткары 1 жылдан ашык болуп калды. Бизде аябай азыр көкбөрү, улак күчтүү болуп атат. Ошо көбүнчөсү азыр Лейлекте, ошо Кыргызстанда. Ошо азыр улакка көбүнчө берилип кетти. Ошол Facebook коомдук тармактагы баракчаңды көрүп калдым да, аттарды бир атты ошо кармап турган. Бул өзүң дагы ат кармайсың бүйдө? Азыр 2 атым бар. Эми мелдештерге катышабы? Мелдештерге катышат. Байге жетип аткан болсо керек. Булса жакшы эле. Ийгилик каалайбыз. Эми ошол спорт боюнча негизи баардык эле спортсмендер мындай катуу травма алып калат да. Ошондой учурларың болгонбу сенин? Болгон. Биринчи выездым 2011-2012 Белоруссияга болгон чемпионат мирге. Ошол жерде мен биринчи чыгышым эле, чет элге чыгып биринчи жолу мелдештерге катышым болчу. Азыркы Али Багаутдинов деген UFC'де урушуп жүрөт ал бала. Ошо менен 3-чү мелдешимде аябай катуу жаракат алып калган. Ошо менен бир 82 мамлекеттин ичинен 5-орунду алып келгем ошондо. Бул ошондо 5-орунга болуп жаткан мелдеште жаракат алып калгансың, Түшүнүктүү. Ал негизи бизде башка мамлекеттерде мындай жаракат алып калган спортсменге аябай кам көрүшөт да. Мисалы бир спорттук клубтун атынан барасыңбы же кандайдыр бир негизи мамлекеттин атынан баргандан кийин ошо катуу травма алып калсаң, мамлекет абдан көңүл буруп, ошону айыкканга чейин көзөмөлгө алат да. А бизде кандай ошол жаатында? Же сен травма алдың, жаракат алдың, болду, эми өзүңдүн жашооңду өзүң улант, айыкчаң бизге келбе деген мындай принцип барбы дейм да бизде. Ушу эң жакшы суроо болду. Себеби көп спортсмендер ушу жаракаттын айынан эч кимге кереги жок болуп четтетилип калат. Бул эч кандай бизге мамлекет жагынан мындай көзөмөлдөп, ден соолугун караганга жардам бербейт. Өзүң менен өзүң болуп аракет кылып айыгасың. Бул боюнча абдан өкүнүчтүү, себеп дегенде спортсмен негизи мамлекеттин намысын коргоп жаткандан кийин ар бир мамлекет бул спортсменге, айрыкча биздин мамлекет ошо катуураак, жакшыраак көңүл буруп, ошол айыкканга чейин көзөмөлгө алып, андан кийин дагы ошо мелдештерге чыкканга дагы шарт түзбөксө деген бул ниеттебиз. Эми өзүбүздүн Лейлек боюнча айта турган болсок, бизде лейлектик ишкер агайлар дагы ушундай жаатта спортто же кандайдыр бир жакшы бул көрүнүштөрдү мисалы колдойбуз деген инсандар деле жок эмес да негизичи. Эми ошол боюнча айта турган болсок, лейлектик ишкер агалар мындай колдоо көрсөтүү максатында кайрылган учурлар болдубу сага? Мисалы жогоруда мына Исраил экен айтып кеттиң, азыр бир спорт залды ачып берди деп. Эми андан сырткары мисалы кандай көрүнүштөр болуп жатат? Андан сырткары көп эле жерге агаларыбызга кайрылуулар болду. Бирок колунан мындай келген жардамды бербей койгон учурлар да болгон. Ошол 2016-2017 жылдары ошо Мамадиев Исраил деген агабыз жардам кылып, колунан келген жардамдар берип, чет өлкөгө чыгарууга жардам берип атат. Ошол кишинин көмөгү менен 2 жылдан бери чыгып атабыз. Түшүнүктүү. Эми баягында спортсмендерге мындай дагы сунуш болуп калат да, мага мындай телохранитель болуп бер дегенчи, ошондой сунуштар да түшкөн беле? Болгон.
Бул Бишкек шаарында болмомуз керек. Эмесе бизде Лейликте кооптуу бир жагдай болбойт да бир ишкер үчүнчү. Болгон антип дагы кичине шаарда жүргөндөн кийин кичине иштеп калат экенсиң. Иштеп дагы көргөнбүз. Акча табыш үчүн. Иштеп дагы көргөнбүз, бирок бул машыгууларга өтө эле терс таасирин тийгизет экен. Себептен убакыт болбой калат. Бул жерде бизде СМС бар экен, ал боюнча окуй кетсем. Айбек Жен, сизге ийгилик. Олимпиаданан 1-орунду алың. Олимпиададан утсаңыз дагы 5 кашка дейт. Дагы 5 кашка берем деп Кудай берди тагаңыз дейт. Түшүнүктүү. Негизи олимпиадалар боюнча сөз болуп атат да, ошо жакынкы арада да олимпиадага жөнөп атат окшойсуң. Келген СМСтер бүт эле олимпиадага ийгиликтер калып атат да. Бизде самбо олимпиадага кирген эмес. Азиатский игрга кирген. Ушул августтун 8-inde кайра эле ошо Индонезияда чемпионат болду. Азиатский игр болот. Азиатский игр болот. Ошого жөнөп атасың. Буюрса даярданып атабыз. Ага дагы мелдештерден катышып, утсак буюрса барабыз. Бул боюнча биз жалпы эле негизи бул радионун атынан гана эмес, жалпы эле ушул Лейлик районунун атынан ийгилик каалайбыз. Ылайым ошол мелдештерде тандоо туруудан ийгиликтүү өтүп, анан дагы барып ошол мурдараак ошо 3-орун алган болсоң, эми ошол Индонезияда 1-орун алып чемпион болушуңа тилектешпиз. Алдыңа койгон максаттарың жөнүндө айта кетсең, эми кыскача, мисалы спортту бир жаатка кирсең, аны менен иштеп гана тим болбосун, аны өнүктүрүү жагына да мындай көз салгың келет да адамчы. Ошо кандай максат? Мисалы самбону Лейликте өнүктүрөйүн дейсиң же негизи Кыргызстанда өнүктүрөйүн деген максаттар барбы? Самбону Лейликте өнүктүрсөк да жакшы болот. Максаттарым бар. Лейликтен да бир жакшы күчтүү самбисттерди чыгарайын деген. Анан эң алдыңкы максатым ушул 18-чи Азиялык оюндарга катышып, Кыргызстанга бир сүйүнүч тартууласам деген. Жакшы. Андан башка кандай, мисалы жеке жашоодо кандай максаттарың бар? Бизнесмен алектинен. Эми албетте жеке жашоодо баары жетиштүү эле, Кудайга шүгүр. Түшүнүктүү. Жана жогоруда айтып кеттим го, мен жана көк бөрү ошо улак чагыш боюнча айтып кеттим. Мен ошол боюнча сенден бир жоопту күтүп аттым элем, бирок ал боюнча айтпадың. Ошо негизи Лейликте улак чындыгында быйыл катуу, мен мындай көп эмеге туш болдум да. Көп жерде ошол улак катуу мындай күч алып турат да биздечи. Ошол боюнча улакта мисалы 2 атым, 2 аргымагым бар дейсиң да. Ошол улакты дагы мисалы дагы кандай деңгээлде көтөрсө болот? Жеке сенин фанат катары айта турган болсоң. Бизде Лейликте улак күч алган. Ошо бизде аламан деп коет, эми бир эле серкени ташап баары тарта берет. Андан биз дагы ушу азыр Бишкекте болуп аткан көк бөрү, биз дагы ошондой бир тайказан куруп, команда болуп ойносо, кызыктуураак болуп көп келет. Жакшы, бул сунушуңду мына мүмкүн биздин улак чабыш боюнча ошол уюштуруучулар мүмкүн угуп жаткандыр, бул боюнча эске алынат деген ниеттебиз. Бирок сен айтканың деле чын, мен кээ бир улактарга барып калганда бул ар ким өзү үчүн аракет кылганы бул кандай десем абдан эле оор. Анан бир чети улак бизде ошол эски система орноп калгандай да, улак боюнчачы. Ошо команда болуп ойносо дагы да кызыктуу болот деген ойдо элем да. Анда программасынын аягында сага эркин микрофон берейик. Бизге бөлүнгөн убакыт да жетип калыптыр. Рахмат. Мен биринчиден ата энеме салам жолдомокчумун. Ата энемдин кармаган оразалары кабыл болсун. Жана ошондой эле 1989-жылкы досторума баардыгына салам жолдойм. Аттарын айтсам көп. Баардыгы түшүнөт. Ошо сиздердин ишиңиздерге ийгилик. Кармаган кабыл болсун. Жана рахмат Айбек, ушинтип биздин студияга келип, өзүңдүн ийгиликтериң менен бөлүшүп кетип баратканыңа. Мындан ары да ушундай сонун ийгиликтери жетиши бер. Биз сага албан ийгиликтерди каалайбыз. Эми мунун алдыңа койгон ошо дагы максаттарыңа да жет. Бара турган мына августтун 18-inde дедиңби? Же 8-inde дедиңби? 8-inde ошо Индонезияда болгон чемпионатта эми 1-орунду багындыр.
чын дилибизден ушул Лейлекели бир жакшы жаңылыкты күтөбүз деген ниеттебиз да. Бул негизи сенин атың Лейлектин тарыхыда калуусуна буга шек жок, Айбек. Азаматсың, ийгиликтерди мындан ары да жарата бер. Биз Жаш ФМ радиосунун жамааты сага албан ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу угармандар, мына ошентип бүгүн биздин ободо Маекте биздин жердешибиз, инибиз бир канча ошол олимпиадаларда, дүйнөлүк чемпионаттарда дегеним ийгиликтерге жетишип, татыктуу байгелүү орундарды ээлеп келаткан Айбек Разыков самбо боюнча спорт чебери бизде конокто болду. Биз сиздер менен коштошобуз, урматтуу угармандар, бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна жетти. Андан сырткары программа учурунда активдүү катышкан угармандарга СМС жөнөтүп, ошол сунуш ой пикир, калуу тилектерин айткан угармандарга да биз ыраазычылык билдирет элек. Санаттарда, олимпиадаларда ушундай көптөгөн ийгиликтерге жетишип келе жатат. Эгер суроолоруңуз же сунушуңуз болсо, анда жөнөтсөңүз болот. Биздин номерибиз 0772 359 359га СМС же жөнөкөй эле WhatsApp аркылуу сиз билдирүүңүздү жөнөтсөңүз, биз заматта биздин коногубузга узатабыз. Анда эмес, Айбек, ортодо бир аз тыныгуу кылалы, андан кийин биз кайрадан эфирибизди уланталы. Кайтамын ганан эй, атадан гана калган мурасты. Жаңырып заманы